Пришло время освежиться. Фантастический микс из сочных ягод и фруктов. Nitro Fresh. Освежись со вкусом. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Ордолу Ош шаарынан жалпыңыздарга салам жолдойбуз. Урматтуу ЛТР Билим Илим телеканалынын көрүүчүлөрү жана ЛТР Билим Илим YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыргыз премьер-лигасынын 13-туру 64-чү матчында Алай футболдук командасы өз үйүндө Кыргыз Алтын Кара-Балта командасын тосуп алууда. Бүгүн керемет оюнду дал ушул эки командадан көрүп калабыз. Oyun талаасынын оң жак капталында ак түстөгү Алай командасы талаа ээлери, ал эми Кыргыз Алтын командасы оюндун сол жак бөлүгүндө, оюн талаанын сол жак бөлүгүндө кызыл түстө оюн алып барат. Кыргыз премьер-лигасы 13-тур, эгерде турниrdик таблицага дароо көз чаптыра турган болсок, анда Алай командасы 3-чү орунда 24 балл менен келе жатат. Ал эми Кыргыз Алтын командасы 9-чу орунда 7 балл менен келе жатат. Бүгүнкү калыстар Бекболот Амиров башкы калыс Ош шаарынан. Ал эми биринчи жардамчысы Арген Чыңгыз уулу, экинчи жардамчысы Абдыганы Абдыкаримов калысты кылышат. Бул эки команданын тарыхка бай десек жаңылышпайбыз. Анткени буга чейин бул эки команда 44 ирет бири-бири менен кездешишкен.
28 июнь күнү болуп өткөн Ноокат жересинде курман болгондордун урматына 1 мүнөттүк эскерүү. Бир минуталык тыныгуу жарыялады калыстар. Анткени 28-inde Ош облусунда сел жүрүп, анын кесепетинен ондогон жарандар көз жумган. Ошол себептен аза күтүп 1 минуталык тыныгуу жарыялады калыс. Оюнду улантабыз. Бүгүн башкы калыс Бекболот Амиров ышкырыгын жаңыртканга чейин бул эки команда жөнүндө айта турган болсок, негизинен 44 ирет бири-бири менен беттешкен жана 37 ирет Алай командасы жеңишке жете турган болсо, 3 ирет гана Кара балта Кыргыз алтын командасы жеңишке жеткен жана Кыргыз алтын командасы бүгүн Алай командасы менен беттешип жатып, эгерде бул эки команданын тарыхына көз чаптыра турган болсок, 7 жыл башта тагыраагы 2017 жылы гана 3-1 эсебинде Кара балта командасы жеңишке жеткен экен. 7 жылдан бери Алай командасын бир дагы жолу жеңе албай келет. Бирок акыркы оюнуна көз чаптыра турган болсок, Алай командасы 1-0 эсебинде жеңишке жеткен. Демек, бүгүн Кыргыз алтын командасы Алай командасына жакшы туруштук бере алат десек жаңылышпайбыз. Ошону менен катар эле, урматтуу көрүүчүлөр, Алай командасы акыркы 5 беттештен бери жеңишти камсыздап келүүдө. Болгондо дагы Алай командасы 2ден кем эмес гол киргизүү менен жеңишти камсыздап келүүдө. Эң көп гол киргизгендери бул Алга менен болгон командасында 4-1 эсебинде жеңишке жеткен. Калгандарында 2ден голду сөзсүз түрдө камсыздап турушкан. Ал эми Кыргыз алтын командасына көз чаптыра турган болсок, акыркы 5 беттеште жеңилүү ызасын тарткан жана бир жолу тең чугуу менен аяктаган. Бирок ушул 5 беттеште Кыргыз алтын командасы сөзсүз түрдө 0-1 эсебинде анчейин көп гол киргизбестен кээ бир учурларда тең чугуу менен бул оюндарын камсыздаган. Ошол себептен бүгүн биз ойлойбуз, Кыргыз алтын Алай командасына бир топ туруштук берет жана балким 7 жылдан бери жеңе албай келе жаткан команданы бүгүн жеңип, жеңишин камсыздайт деген терең ишеничтебиз. Эгерде Кыргыз алтын командасы бүгүн жеңишке жете турган болсо, анда турнирлик таблицадан 8-орунга көтөрүлөрү бышык. Ал эми Алай командасы эгер бүгүн жеңишке жете турган болсо, анда 3-орунду сактап калат. Оюн уланууда жогоруда айткандай Алай командасы ак түстө, ал эми Кыргыз алтын кызыл түстө оюн көрсөтүүдө. Акырындап оюндун башталуында убакыттан турбастан мен силерге старттык курам менен тааныштырып өтөйүн. Талай ээлер болгон Алай командасынын старттык курамында 35-номерде Абдыкарим Мухамбетов дарбазада, 4-номерде Улан Сулайманов, 5-те Сарвар Аблаев, 7-де Нурдулет Сталбеков, 8-де Келдибек Талантбек уулу, 10-номерде Шакшакан Сайтиханов, 11-де Дилмухамбет Талайбеков, 14-те Гайбил Нурахметов, 17-те Эрлан Машрапов, 19-да Муратхуджа Жаббаров, 27-те Акрам Омаров. Ал эми башкы машыктыруучусу Алай командасында Айбек Татанов. Ал эми конок команда Кыргыз алтын командасынын старттык курамы 35-номерда
Мухриддин Ахметов, Тарбазада 3 номерда Бекжан Курманбек уулу, 4-тө Рысбек Ишенбек уулу, 6-да Жаныш Куренкеев, 7-де Темирлан Тиленчиев, 9-да Станислав Герашенко, 10-да Азамат Өміралиев, 9-да Медер Ахматалиев, 22-де Жеңишбек Сыдыков, 30-да Ермек Ниязалиев, 95-те Ислам Бадалов. Алеми башкармаштыруучу Атабек Бердали уулу. Мына ушундай старттык курам. Эки команда да тең. Эки команда бүгүн Кудай буйрса көрөрмандар үчүн сөз түрдө мыкты оюн көргөзөт деген терең ишеничтебиз. Алай командасы акыркы 5 беттештен бери жеңилүү азын тарта элек деп жогоруда айтып өттүк. Балким бүгүн дагы Кыргыз алтынды сөз түрдө жеңиши толук ыктымал. Ал эми эгерде акыркы 5 беттеште бул жерден сонун бир чабуулга күбө болдук. Мураткожа Жабаров баш менен соккузаткан, кайталоодан байкап көрөйлү. Бурчтан чыгарып берип орун алган. Жана бул жерден баш менен көтөрүп берилген топту Мураткожа Жабаров баш менен сүзгөн. Ал эми Акрам Умаров бул топко буту жетпей калган. Дагы бири экинчи кабаттан көтөрүлүп берилген топ, бирок Мухриддин Ахметов өз жайында. Акыркы Алай командасы талант менен болгон беттеште 2-1 эсебинде жеңишке жеткен. 12-чи тур алкагында Бишкек шаарында оюн көргөзүшкөндө ал жакта 2-чи номердагы старттык курамга Крыло Процишин оюн талаасына кирген болчу. Бүгүн Крыло Процишинди старттык курамдан көрө алган жокпуз. Демек, бир аз өзгөрүү бар десек болот. Старттык курамда Алай командасында эреже бузулду. Курманбек стадиону өзүңүздөр байкагандай оңдоп түзөө иштери башталган. Жана кийинки оюндары бул Курманбек стадионунда, Ахметбек Сүйүнбаев стадионунда болбой калышы толук ыктымал. Эреже бузулду Жабаровго карата. Жана калыстын ышкырыгы жаңыртылды. Демек, стандарттык абал бул пенальти эмес, анткени айпанчанын сыртынан орун алган. Стандарттык абалдарда эки командага тең мүмкүнчүлүк берилет, анткени сөз түрдө комбинациялык гол киргизден сырткары стандарттык абалдан дагы гол жаратып алууга толук мүмкүнчүлүгү бар эки команда тең. Демек, азыр ушундай мүмкүнчүлүктү Алай командасы алып отурат. Кыргыз премьер-лигасында алгачкы ирет Жалал Абад шаарында Курманбек стадионунда VAR системасы биринчи жолу өткөрүлдү. Балким көрөрмандар көргөн чыгар. 29-нда Курманбек стадионунда Мурас Юнайтед менен Дордой командасы беттешкен. Анда Дордой командасы 2-1 эсебинде жеңишке жеткен. Жана биринчи голду Мурас Юнайтед пенальти аркылуу гол киргизген. Аны дал ушул VAR системасы аркылуу айбанчанын ичинен голго топ тийгендиги үчүн пенальти жарыялаган. Бүгүн бирок Кош шаарында VAR системасы жок. Ошого карабастан калыстардын чечимине ишенебиз. Жана Улан Сулайманов мыкты алыскы тогуздукка тепкен аракет кылган. Бирок бир аз анык эмес. VAR системасы боюнча
Өзбекстандык Калыс тесттик түрдө бир оюн өткөзгөн болчу. Андан сырткары Кыргыз премьер лигасында биринчи жолу колдонушту. Анын биринчи пенальтини Мурас Юнайтед VAR системасы аркылуу кабыл алып, биринчи голун жараткан. Ал эми экинчи голду тескерисинче Дордой командасынын пайдасына дал ушул VAR системасы аркылуу аныктап, алар дагы биринчи голун пенальти 11 метрлик айып тобунан жараткан. Ал эми экинчи бөлүктө Дордой командасы дагы бир гол киргизип, Мурас Юнайтед командасын жеңип өткөн. Ал эми бүгүн Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда VAR системасы жок. Бирок Кудай буйруса оңдоп түзөөдөн өткөндөн кийин Кыргызстандын Кыргыз премьер лигасынын ар бир оюнда сөз түрдө VAR системасын көрүп калабыз деген терең ойдобуз. Ал арада чабуулда 13-номурдагы Шыкшыган Сатиханов алыстан сокку узатып көргөн, бирок анык эмес. Алай командасында 11-номурда Дилмухамбет Талайбеков команда капитаны. Акыркы оюндарда ден соолугуна байланыштуу старттык курамда деги эле негизи алмашууда дагы оюн көргөзбөй жаткан. Бүгүн оюн талаасынан көрүп жатабыз. Демек, Дилмухамбет Талайбековдун ден соолугу азыр мыкты. Оң капталган Дилмухамбет Талайбеков жана эреже бузулду десем эреже бузулган жок. Бекболот Амиров башкы калыс. Эреже бузулбаганы маалымдоодо, бирок дарыгердин көмөгүнө муктаж болуп калабы деп кабарын алып келген жайы бар. Кыргыз премьер лигасынын турнирлик жадыбалына көз чаптыра турган болсок, урматтуу көрүүчүлөр, 10-катарда 7 упай менен Ошму Алдиер командасы келе жатат. Ал эми 9-да азыркы оюн көргөзүп жаткан Кыргыз Алтын командасы, 8-де болсо Алга командасы, 7-де Илбирс командасы келе жатат 13 упай менен, 6-да Невчик командасы 15 упай менен, жана 5-те Талант командасы келе жатат 17 упай менен, 4-тө Мурас Юнайтед командасы келе жатат 23 упай менен. Ал эми Алай дал ушул оюн көргөзүп жаткан 24 упай менен 3-чү орунда келе жатат. Мурас Юнайтедден бир гана упай алды да. Эгер бүгүн жеңишти камсыздаса, анда сөз түрдө 3-чү орунду сактап калат. Экинчи орунда бул Абдышата командасы 30 упай менен. Ал эми биринчи орунда азырынча Дордой командасы 31 упай менен келе жатат. Бирок алдыда Абдышатада сөз түрдө 2 оюн бар. Балким бул өзгөрүүлөр сөз түрдө орун алышы мүмкүн. Анткени болгону 1 упай гана Дордой командасы алды да. Мурас Юнайтед менен болгон жеңиште 3 упай топтогон Дордой командасы ошондо Абдышатадан озуп өтүп, азыр 31 упай менен биринчи орунду камсыздап отурган мезгили. Кыргыз Алтын командасы буга чейин бир ирет дагы Кыргызстан кубогун жана Кыргыз премьер лигасын жеңе элек. Ал эми Алай командасы 2 ирет Кыргызстан кубогун жеңген, ал эми 4 ирет Кыргыз премьер лигасын жеңишкен. Жана алдыңкы клубтарда Алай командасы 4 ирет Кыргыз премьер лигасын жеңгенин жогоруда айтып өттүк. Ал эми эң көп жеңген бул Кыргыз премьер лигасында Дордой командасы 13 ирет жеңген. Ал эми Алга командасы 5 ирет, Алай командасы 3 ирет жеңишке жеткен.
акыркы 2 жылдан бери Абдыш Ата командасы Кыргыз премьер лигасында чемпиондукту бербей келе жатат. Ал эми Алай командасы акыркы 2 жылда 2-чи орунду камсыздап калган. Тагыраагы 2022-2023 жылдары Алай командасы 2-чи орунду камсыздаган. Ал эми 2018-2019 жылдары дагы 2-чи орунду камсыздаган. Ал жылдары Дордой командасы 3 жыл менен катар биринчиликти берген эмес. Андан сырткары 2015, 2016, 2017 жылдары Кыргыз премьер лигасында жана бул жерден сокку жолду соболот, сокку! Жапаров. Son bir мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды. Бул Сарбар Аблаев бул топту айпанчанын ичинен тепкен, бирок son bir мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды десем жаңылышпайм. Сарбар Аблаевди биз жакшы билебиз. Буга чейин керектүү учурларда, тагыраагы акыркы минуталарда керемет гол жаратып, команданын жеңишине алып келгенин буга чейин билебиз. Нурдуле Сталбеков сол капталдан, Дилмухаммед Талайбеков ортону көздөй чыгарып берилген топ. Жана бул анык эмес. Топ үчүн күрөш. Эрлан Машрапов артты көздөй. Абдукарим Мухамбетов менен. Акрам Умаров, Эрлан Машрапов менен. Машрапов эмне кылат? Нурдуле Сталбеков менен. Нурдуле Сталбеков бул топто жана офсайд абалы. Нурдуле Сталбеков, Дилмухаммед Талайбек уулу офсайд абалын кайталоодон байкап көрөлү. Буга чейинки чабуулду Дилмухаммед Талайбек уулу ортону көздөй чыгарып берген. Жана бул топко Жапаров жетпей калган, бирок Сарбар Аблаевдин так бутуна барган. Бирок Сарбар Аблаев бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып берген. Жана команда капитаны Дилмухаммед Талайбековдон керемет чыгарып берүүнү көрдүк. Алдыга 3-4 оюнчудан кесип өткөн. Алай командасы азыр турнирлик жадыбалда 3-чү орунда турган менен, балким бул сезондун аягына чейин быйыл дагы чемпиондукту көрүп калышы мүмкүн. Анткени 2022-2023 жылдары Алай командасы 2-чи орунду камсыздаган. Балким быйыл 2024 жылы 1-чи орунду дал ушул командадан көрүп калаттырбыз. Деген менен Дордой командасы менен Абдыш Ата командасы дагы бул топ клубтардын бири. Булар дагы сөзсүз түрдө 1-чи орун үчүн болгон күч аракетин жумшайт деген ойдомун. Оюндун 16-чы минутасы артта калууда. Ал арада Алай командасынан кооптуу чабуулдарды көрүүдөбүз. Кыргыз Алтын командасынан көрө элекпиз азырынча кооптуу чабуулдарды. Сол капталдан Жапаровго, Сачхановго узатылган топ. Анык эмес. Сол капталдан жана бул чабуулда ийгиликсиз. Азыркы учурда Алга менен Талант командасы дагы оюн көргөзүүдө. Ал жакта эсеп сандары ачыла элек 0-0. Кыргыз Алтын чабуулда оң капталдан команда капитаны Азамат Өмүралиев өзү кирип барууга аракет кылган, бирок бул ийгиликсиз. Жана топ талаа чийинен сырткары качып кетти.
Нурахметов. Алдыны көзі шығарып берілген топ. Талайбеков Сталбековқа қалтырды. Жана бұл топты жоғотуда. Қырғыз алтын топ үшін күреш. Жана ереже бұзылды. Ислам Бадаловқа қарата ереже бұзылған. Ойын сол қапталыға бұрауда. Жана оңой олтың алай командасы бұл топты өзінің қарамағына алып алды. Ойынның бағытын сол қапталға бұрылған. Жана Жапаров, Сарбар Абылаев менен Ғана Жапаров өзі кирип барууга аракет кылган. Топ Сталбековта, топ үчүн күрөш, артты көздөй. Келбек Талантбек уулу менен оюн көрсөткөн. Бирок жыйынтыгында бул топтон айрылып калды. Кыргыз алтындан дагы бир чабуулду көрсөк болот. Оң капталга узат берилген топ. Жана Эрлан Машрапов бул топту оңой олтон өзүнүн оюна ала алды. Эреже бузулду. Талайбековго карата. Азамат Өмүралиевден. Эки командадан тең күйөрмандар жана биз гол күтүп калабыз. Габил Нурахметовқа. Нурахметов. Машраповқа. Машрапов алдыны көздөй береби? Жок, артты. Акрам Умаров менен Улан Сулаймановқа. Улан Сулайманов Жапаровқа. Мураткожа Жапаров топ үчүн күрөш. Жана бул топту жоготту. Жогоруда айткандай, Кыргыз алтын командасы акыркы 5 беттешти. Топ командалардын арасында 1-0 эсебинде гана жеңил үзөсүнө тарткан учурларды көрүүдөбүз. Бүгүн дагы Алай командасына бир топ туруштук бере алат деген ойдобуз. Топ үчүн күрөш жана Сатиханов бул топту толугу менен сактап калды. Улан Сулаймановго берилген топ. Акрам Умаров, Габил Нурахметовқа. Нурахметов. Келбек Талантбек уулуна. Улан Сулаймановқа калтырылган топ. Жана Сталбековқа берилген топ. Өз дарегине жет жана Сталбеков алдын көздөй чыгарылып берди. Жана бул анык эмес пас. Сатихановго арналган пас болчу. Ортону көздөй. Келбек Талантбек уулу. Жана эреже бузулду. Сатихановго карата. Стандарттык абал. Сол капталган Талайбековқа. Талайбеков Талантбек уулуга калтырган. Талантбек уулу демек экинчи кабатка көтөрүп берсе болот, бирок топту жоготту. Бурчтан чыгарып берүү. Тала четинен чыгарып берүү орун алат. Талайбеков Сталбековқа. Топ үчүн күрөш жана Келбек Талантбек уулуна калтырылган топ. Артты көздөй өнөсө болот. Улан Сулаймановда. Сатиханов узатат. Сатиханов Сарвар Абылаев менен
Сарвар Аблаев Кайролан Сулайманов менен Акрам Умаровқа ұзатылған топ. Акрам Умаров Машраповқа. Жоқ, қайрадан Улан Сулаймановқа. Алдын көздөй Сарвар Аблаев ұзатылған топ. Жана Қырғыз алтын бұл топты өзінің қарамағына алды. Жана қарсы шабуылға шығып кетсе болады. Бирок бұл эреже бұзылғанда ойынды улантса болады. Қалсын ышқырғы жаңырта элек. Жана Алай командасы сол қапталдан чабуылын улантууда. Сталбековқа. Сталбеков бир ойыншыны жазгырып өтті. Жана алдын көздөй чыгарып берилген. Сарвар Аблаевке Келбек Талантбек уулудан соққу. Келбек Талантбек уулудан соққу. Келдибек Талантбек уулу талант менен болгон оюнда биринчи голду жараткан. Балким бүгүн Келдибек Талантбек уулунан дагы гол күтүп калабыз. Ал эми талант командасы менен болгон оюн негизинен 2-1 эсебинде жыйынтыкталса, анын Алай командасы 2 эсеби менен жеңишке жеткен. Келдибек Талантбек уулу алгачкы голду жараткан. Андан кийин Нурдулло Сталбеков экинчи голду жаратып жеңишке жетишкен. Бүгүн дагы ушул экинчи сандан дагы гол күтүп калабыз. Кара балта Кыргыз алтын командасы акыркы оюнунда Абдышата менен 1-0 эсебинде жеңилүү ызасын тарткан. Бирок ушундай топ командада 1-0 эсебинде туруштук бергенди ага чейин эле Кара балта Элбирс менен тең чыгуу менен аяктаган. Балким бүгүн дагы Алай командасы менен тең чыгып, же болбосо жеңишке жетип калышы мүмкүн. Толук каршылык көргөзө алат. Оюндун 25 минутасына келип жатабыз жана Кыргыз алтын дагы сөз түрдө топту көзөмөлдөп жана каршы чабуулдарга чыкканга аракет кылууда. Балким бүгүн башкы маштыруучусу Атабек Бердали уулунун тактикасы оңунан чыгар деген ойдобуз. Ал арада Алай командасы дагы сөз түрдө акыркы 5 беттештен бери жеңип келе жатат жана жеңгенди дагы 2ден кем эмес гол киргизүү менен жеңип келе жатат. Балким бүгүн дагы мыкты оюнду көрүп калабыз. Акматбек Сүйүнбаев стадионунда сөз түрдө Алай Алай командасынын көрмандары көп жана добушуну угудабыз. Сталбековка карата эреже бузулган жок. Калсын ышкырыгы эми жаңырды. Алдын көздөй Сталбековка. Жабаров топ үчүн күрөш жана бул топту Алай командасы сактап калды. Арты көздөй Акрам Умаров Улан Сулайманов менен оюн көргөзүүдө. Топтун багытын кайрадан оң тарапка Улан Сулайманов бурган. Сарвар Аблаев сол тарапка өтүп калууда. Жана алдын көздөй чыгарып берилген топ Жапаровдон сокку. Бирок коргоочулар өз жайында. Бул топтун мейизин Ырысбек Ишенбек уулу артка кайтарды 4-чү номурдагы. Жана Айбанчан ичине мыкты киргизип берип орун алды. Алар да каршы чабуул уланат. Кыргыз алтындан эреже бузулду. Демек стандарттык абал. Темирлан Тиленчиевке карата эреже бузулду. Стандарттык абал.
Жана топто биз Меди Рахматалиевди көрүүдөбүз. Бул жерден дарбазаны көздөй түз сокку жолдосо дагы болот. Жана экинчи кабатка көтөрүп берсе дагы болот, сөзсүз түрдө. Өнөктөшүнө калтырылган жана сокку демек тосмого тийип товартка кайткан, бирок чабуул уланат. Кыргыз алтын оң капталдан чабуулга аракет кылат, бирок топту сактай алган жок. Демек Алай командасынын дарбазачысы Абдукарим Мухамбетов топто оюнга кошот. Нурдөлөт Сталбеков сонун бир чабуулга жана сокку. Бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды Нурдөлөт Сталбеков. Кайталоодон байкап көрөлү. Сонун бир кесип берүүнү экинчи кабаттан өткөзгөн жана Нурдөлөт Сталбеков бул топту мыкты сактап калган. Айпайынчанын ичинен дээрлик сызыктан сокку жолдогон, бирок сокку кубаттуу эмес. Ал арада Кыргыз алтындагы чабуулун улантат. Эки оюнчу да топ үчүн күрөш жана бул топту сактай алган жок. Кайрадан Кыргыз алтын топту арт менен ойносу абзел. Антпесе мындай жоготууга алып келиши мүмкүн эле. Алдыны көздөй чыгарып берилген Сарвар Аблаевдин тобу өтө алган жок. Жана бул топту Нурахметов сактап калды. Жапаров, Муратжа Жапаров кара тереже бузулду. Сайтиханов, Келбек Талантбек уулу менен Улан Сулаймановга. Артты көздөй Улан Сулайманов Сталбековго. Демек бул топ Сайтихановго берсе болот. Ооба. Жана бурчтан чыгарып берип орун алат. Бурчтан чыгарып берип орун алат. Дилмухамбет Талайбеков бурчтан чыгарып берет. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ жана коргоочулар өз жайында бул топту артка кайтарды. Ал арада Шакшаган Сайтиханов топту сактап калды. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ жана бул жакта Алай командасынын өнөктөштөрү жок. Мухридин Ахметов топто оюнга кошот. Алыска узатылган топ жана экинчи кабаттан бул топ Нурдалбек Сталбековдун бутуна тийген жана Дилмухамбет Талайбек уулу алдыны көздөй чыгарып берилген топ. Бул топтун багыты
Мураткожа Жаббаровго арналган болчу, бирок анык эмес. Жана Алай командасы бул чабуулун оң капталдан улантканы аракет кылды, бирок Сарбар Албаев тортун багытын сол тарапка бурду. Сол канаттан Дилмухаммед Талайбек уулу алдын көздөй чыгарып берилген. Жана коргоочулар бул топту кайтарды. Сталбеков топ үчүн күрөш Келдибек Талантбек уулуга. Жана Келдибек Талантбек уулу алдын көздөй чыгарып берген. Кесип берүүгө аракет кылган тагыраак Дилмухаммед Талайбек уулуна. Бирок бул жерден эки оюнчу бири-бирин жакшы түшүнө алышкан жок. Демек, алдын көздөй чыгарылып берилген топ. Акрам Умаров бул топту артка кайтарууда. Ортоңку бөлүктөн. Жана Нурахметов алдын көздөй Нурдуле Сталбековго чыгарып берилген топ. Жана Сталбеков бул топту сактап кала албады. Жана дарвазадан оюн алып барат. Сталбеков бурчтан чыгарып берүүнү кылыш керек деген, бирок калыс Сталбеков менен макул эмес. Алдын көздөй. Бул жерден эреже бузулду. Өмүралиевге, Азамат Өмүралиевге карата эреже бузулган. Башкы калыс Бекболот Амиров азырынча Сарайып кагазын бир дагы оюнчуга көргөзө элек. Болгону ооз-эки эскертүүдө жана кооптуу эреже бузуулар дагы орун ала элек. Жана Кыргыз Алтын командасында стандарттык абал. Эрмек Ниязалиев экинчи кабатка менимче көтөрүп берген оңураак болот деп ойлоп жатам. Жана алдыга чыгарып берилген топ, жана бул жерден сокку жолдосо болот. Сокку! Жеңишбек Сыдыков дарбазага таамай сокку узаткан, жана Абдыкарим Мухаммедов бул топту артка кайтарууда. Кайталуудан байкап көрөлү. Алдын көздөй чыгарып берилген, жана оң капталдан бир оюнчудан өтүп барып сокку узатып жетишкен. Бул топту Эрмек Ниязалиев чыгарып берген. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Бурчтан чыгарып берет Азамат Өмүралиев, команда капитаны. Жакынкы бурчка жана демек Согончок менен Тиленчиев өткөрүп берүүгө аракет кылган. Экинчи кабаттан көтөп берилген топ, жана Станислав бул топко жете алган жок. Оюндун 37-чи минутасы артта калууда, жана Кыргыз Алтындан дагы кооптуу чабуулдарды көрүүдөбүз. Дарбазага таамай узатылган соккуну көрдүк. Жеңишбек Сыдыковдон. Бул жерден дагы бир чабуулга аракет кылса болот, бирок Тиленчиев бул топту жоготту. Нурдуле Сталбеков жазгырып өтүүгө аракет кылган, бирок ийгиликсиз. Бул жерден Ырысбек Ишенбек уулу тобокелчиликке барган жок, дагы топту сыртка чыгарып берген. Жана Жапаровго берилген топ. Жапаров экинчи кабаттан бул топко жете алган жок. Келдибек Талантбек уулу топ үчүн күрөш. Жана бул топту Жаныш Куренкеев сактап кала алды. Алдын көздөй чыгарып берилген топ. Тиленчиев сол капталдан топ үчүн күрөш. Жана бул топту Кыргыз Алтын жоготту дейин десем, гол! Гол!
Керемет гол. Темирлан Тиленчиев. Темирлан Тиленчиев алыстан. Айбанчайын сыртынан. Керемет гол. Мен ойымча Абдукарим Мухамбетовтун катачылыгынан бул орун алган. Кайтадан байкап көрөлү. Караңыздар, бул топту көзөмөлдөгү толугу менен көзөмөлдөп турганын байкаганбыз. Абдукарим Мухамбетов, бирок Темирлан Тиленчиев бул мыкты голду жаратып отурат. Буга чейин урматтуу көрүүчүлөр, Кыргыз Алтын командасы 5 беттеште экинчи бөлүктөрдө мыкты оюн көргөзгөнүн байкап жүргөнбүз. Жана экинчи бөлүктө эс алуудан кийин өздөрүнүн оюнун мыктылыгын көргөзүп, каршы чабуулдарга чыгып, жана кооптуу учурларды жаратканын байкаганбыз. Жана бүгүн биринчи бөлүктө 38 минутада мына мынтип 7 номердагы Темирлан Тиленчиев алгачкы голду жаратып отурат. Алай командасына демек Кыргыз Алтын бүгүн туруштук берип, жада калсам жеңишти тартып алууга аракетин кылууда. Демек азыр Алай чамдашы керек. Керемет сокку жана керемет голду көрүп отурабыз. Алдын көзүнө чыгарып берилген топ Сталбековго. Сталбеков бул топту сактап кала алган жок. Демек биринчи бөлүктө биз Кыргыз Алтындан бир мыкты голду көрө алдык. Абдукарим Мухамбетов мындай катачылыкты жол бербеши керек эле деп ойлойм. Анткени сокку кубаттуу эмес. Ошол эле учурда анык келе жаткан дарбазачыга түптүз келе жаткан учурда көрүп алдык. Кыргыз Алтын экинчи оң капталдан чабуулга аракет кылды. Оң капталдан топ чыга элек. Демек оюн уланса болот. Дилмухамед Талабек уулу топ чоңотту жана алдыга чыгарып берилген топ. Бул жерде өнөктөштөрүн таба алган жок. Жана Сталбековго бул топ жетти. Сталбеков бул топту сактап кала алган жок. Урматтуу көрүүчүлөр, алга командасы менен Талант командасы 13-тур алкагында бүгүн оюн көргөзүүдө. Дал ушул учурда жана биринчи бөлүктө эсеп сандары ачылган. Ал тарапта алга командасы 2-0 эсебинде алдыда келе жатат. Ал эми Ошто Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда Кыргыз Алтын алдыга озуп өтүп, эсеп сандары 1-0. Ал арада Алай чабуулда оюнчудан жазгырып өткөн сокку. Керемет сокку. Дагы бир Сталбеков тебиш керек. Жазгырып өттү. Жана гол! Нурдулет Сталбеков. Керемет жазгырып өтү жана мындай мыкты соккуну узаткан. Нурдулет Сталбеков. Буга чейин талант менен болгон оюнда дагы дал ушул оюнчудан голду көрө алган элек. Демек, кайталоодон байкап көрөлү, урматтуу достор. Жапаров эки оюнчудан жазгырып өтүп сокку узаткан. Ал арада Сталбеков, караңыздарчы, Жаныш Куренкеевден мыкты жазгырып өтүүнү орундагандагы жакынкы 9-дакка керемет соккуну узаткан. Нурдулет Сталбеков. Демек, алдын көздөй оюн уланат. Эсеп сандары 1-1. Жана чабуул уланат Айбанчанын ичинен. Бирок
Бул топты сактай алган жок. Топ үчүн күрөш. Жана Ислам Белдиновдон анык эмес бар жана Мураткожо Жапаров оюндан сырткары кабалда калып калууда. Кырк 4 минутага сапар алуудабыз. Кыргыз алтын бүгүн алай командасын шашын кетирет го дейм. Экинчи кабатта көтөрүп берилген топ. Жана Камил Нурахметов бул топту көзөмөлдөөдө. Кыргыз алтын алдыны көздөй чыгарып берилген жана бул топ дарексиз. Калыстары мен оюмча 2 минутта кошуп берсе жетиштүү деп ойлойм. Көрүп жатарбыз анткени анчейин көп токтотуулар орун ала элек. Эгерде 2 голду эсепке ала турган болсо, балким 2 же 3 минутта кошуп берсе жетиштүү го дейм. Акыркы минутта орун алууда жана Дилмухаммед Талайбековго узатылган топ. Талайбеков артты көздөй жана алдын көздөй чыгарып берилген топ. Жана бул топко Машрапов жете алган жок. Же болбосо Дилмухаммед Талайбековду жакшы түшүнө алган жок десем болот. Команда капитаны мыкты оюн көргөзүүдө жана дал ушул сол капталдан чабуулдар өтө көп жүрүүдө. 3 минутта кошулуп берилди. Ооба, башкы калыс Бекболот Амиров оюндун биринчи бөлүгүнө 3 минутта кошумча убакыт кошуп берди. Топ үчүн күрөш жана эреже бузулду. Шакшакан Сайтихановго карата. Артка бөлүктөн Машрапов алдыны көздөй Сталбековго, бирок анык эмес. Келбек Талантбек уулу Улан Сулаймановго бул топко жетиш керек. Ооба. Бираз анык эмес. Кайра Талантбек уулуга Сайтиханов ортону көздөй Жапаровго жана эреже бузулду. Бул жерден Сараев кагазын көргөзсө да болот, анткени Мураткожо Жапаровго копол эреже бузганын көрүүдөбүз. Кайталоодон байкап көрөлү. Келбек Талантбек уулудан Сайтиханов Мураткожо Жапаровго мындай узаткан жана экинчи кабаттан сокку жана бул соккуда бул чабуулдагы ийгиликсиз. Камил Нурахметов кечирим суроодо. Бул спорт, бул ынтымактын оюну, ошол себептен эмоцияга алдырбашы керек. Кошулуп берилген 3 минуттан акыркы минутасы өтүп бара жатат. Жана эсеп сандары 1-1. Демек тыныгууга 1-1 эсебинде жөнөп кетебиз. Тыныгуудан кийин эки команда да чыныгы тиреш башталат. Кыргыз алтын акыркы оюндарына көз чаптырсак, сөзсүз түрдө экинчи бөлүктө мыкты оюн алып барганын жогоруда айтып өттүк. Балким экинчи бөлүктө дагы керемет оюнду көргөзүп, дагы бир голду көрүп калышыбыз мүмкүн. Бирок алай командасы дагы жөн калбашын талашсыз. Дагы бир чабуулга убакыт берет окшойт. Сталбековго узатылган топ анык эмес. Жапаровдон жана Кыргыз алтын алдыны көздөй. Оң капталдан Станислав артты көздөй. Жеңишбек айбанчанын ичине киргизип берилген топ, бирок Камил Нурахметов бул топту көзөмөлдөөдө. Жапаров
Бул жерден калсын ышкырыгы жаңыр жана биринчи бөлүк ушуну менен аягына чыкты. 1-1 эсебинде. Темирлан Тиленчиев алгачкы голду жаратты Кыргыз алтын командасынан. Ал эми Нурдулет Сталбеков 7-номердагы Алай командасындагы 1 гол киргизип жетишкен. Экинчи бөлүктөн көрүшөбүз, бизден алыстамаңыздар. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay. Пришло время освежиться. Фантастический микс из сочных ягод и фруктов. Нитро Фреш. Освежись со вкусом.